Алло, саламатсызбы эже? Кандай, жакшысызбы? Ден соолук иштериңиз. Эже, сиз жанакы 2 майып балаңыз бар болчу, э? Биз объявлениеден көрүп жардам берейин деп баратканбыз. Алтын нар зекет фонд бар, ошонун атынан силерге жардам берген баратабыз азыр Бишкектен. Кантап эле адресиңиздер? Мага WhatsApp'тан местоположениеңизди, адресиңизди тиштеп коесузбу, биз силерге баратабыз азыр. Макул, рахмат. Азыр биз шаардан кетип атабыз, канттан өтөбүз. Анан бир айыл, анан кийинки айыл, Токмокту көздөй, хорошо. Табыр жолу түнөлө. Азыр мен видеону жөнөтүп коем сизге. Ошо видеону бир көрүп көргүзгүлө же. Макул. Элден жардам болуп бизгечи. Биз леченияга Өзбекстанга деп лечения кылмакпыз да. Балдарды операцияга дегенбиз, анан операцияга болбойт экен балдар. Операцияга берилсе такыр баспай калат деп врачтарга көрсөтсөк ошонткенден анан кайрадан леченияга дегенбиз. Өзбекстанга леченияга бармакпыз. Бир эле балага 200 миң деп айтканда, анан биз ошонун акчаны топтоп, ошол жака эле барабыз десек, как раз карантин болуп калды бизде. Тияка өткөрбөй калышты. Ошон менен кайрадан кайра кайтып келдик да биз. Оштон кайра кайтып келдик биз. Кайтып келип, биз барганда чыкпадык интернеттен. Интернеттен чыкканда ушундай эле карапайым элден бизге акча чогулду да. Аябай көп суммада. Кудайга шүгүр, ошо кыргыз элим аябай рахмат да магачы. Урматтуу жалпы кыргыз эли мынакей Алтын нар фонду менен биргелешип биз атайын кайрымдуулук ишибизди баштадык. Ушунга келгенде бул үйдө эгиз балдар бар экен. Экөө тең ДЦП оорусу менен оорушат экен. Азыр өзүңүздөр көрүп болосуздар. Алтын нар атайын зекет фонду ушул үй бүлөгө жардам берели деп келди. Бул жакта топту ушул фонддун жетекчиси Хабиб мырза, ошондой эле имам Талгат мырза менен чогуу биргелешип келдик. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулиллах саллаллаху алейхи вассалам. Саламатсыздарбы туугандар. Бүгүн биз Алтын нар коомдук фонд, зекет фонду менен мына ушул канттагы биз интернеттен көргөн болчубуз. ДЦП балдар бар экен, ушуга зекет фондунан зекет бергени келатабыз. Келдик, мынакей Хабека ошол фонддун директору. Мынакей бул баланын аты Тилек экен, а бул жакты Зирек экен. Ушу Кудай таала шифасын берсин. Биз ушу кичине колдон келишинче жардамын Хабека бергени келип отурабыз. Аллах таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, амандык, ынтымак берсин. Ар кандай кысык бала апаттан Кудай сактаган болсун. Мына ушуларга да Кудай таала ооруларына шифасын берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бу 30 миң закат. Алла разы болсун. Батаңызды берип койсоңуз жакшы болот. Чоң рахмат сиздерге дагы. Алла разы болсун. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Дегеле ушул кыргыз элиме аябай рахмат, разыбыз. Дегеле балдар оорубасынчы. Алтын нар зекет фондуна чоң рахмат. Алла разы болсун. Ушу күтүлбөгөн мемир болду бизге аябай. Рахмат ушу 2 балама жардам берип кеткениңиздерге. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Алтын нар зекет фонду менен атайын ушундай кайрымдуулук иштерди уюштуруп жүрөбүз. Эгерде дагы ушундай бизге кошулабыз же болсо, дагы ушундай кайрымдуулук жардам керек болсо, биздин экрандын астында биздин телефон номерлерибиз жазылып турат. Албетте бизге жазсаңыздар, биз да колдон келген жардамды сиздерден эч убакта аябайбыз.